Ош шаардык прокуратурасынын тарабынан бүгүнкү күндө 12 кылмыш козголгон. 12 кылмыш иштин ичинен 3-өө коммерческий багыттагы объектилер, ал эми калган 9 объекти көп кабаттуу үйлөр боюнча. Мисалы үчүн коммерческий багыттагы объектилерди айтсак, Изюм конок үйү, ошону менен бирге жанагы Масалиева көчөсүндөгү Масалиева эдермексинде жайгашкан Гүлназ кафеси, күнү түнү иштеген билесиңиздер, алар да красный линия чыккан. Анын жанында дагы Масалиева көчөсүнүн ошол эле жанында азыр бүгүнкү күндө куруп бүтүлө элек 3 этаж 3 кабаттуу бизнес центр бар. Ага дагы козголгон, алар дагы красный кызыл сызга чыгып кеткендиги аныкталып, бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасы тергөө тарабынан жүрүп жатат. Андан сырткары Эмаком дастан курулуш деп коет. Бул Курманжан Датканын кесилиши менен Сүйүнбаев көчөсү кесилиши бар го, Курманжан Датка башы. Ошол жакта да бир үй түшүп атат, ага да козголгон. Ал эми болсо Золотой квадрат жоопкерчилиги чектелген ком бар, Алиева көчөсүндө СМдан өткөндө үйлөр түшүп атат. Ал жерде да 147 дарегинде, 149 дарегинде Аматов көчөлөрүнүн кесилишинде үй дагы болгон.